кандидаты, үй бүлөлүк мамилелер боюнча эксперт. Бүгүн мына туура ниет кылуу, анан бала тарбиялоо жөнүндө бир атайын маек курабызды чакырган Нургуз Кадырбекованы косуп алдык. Мантаңыз менен студиябызга кош келипсиз. Арбаңыздар. Алгач ошо чыңгыз айткандай эле ниет тууралуу кеп курсак, ниет деген эмне, биз аны кандай түшүнөбүз? Туура түшүнөбүзбү? Адам жараткандын эң татаал түзүлүшүдө жер үстүндөгү жаныбарлардын ичинен эң акылдуусу. Ошол 4 бөлүктөн турат. Физика, дене, акыл эс, бул мээ, кругозор, анан сезим, эмоция, рух, нафс деп коебуз. Ошол акыл эс, эмоция, нафс үчөөндө пайда болгон аракетке келтирүүчү биринчи сигнал бул ниет болуп эсептелет. Ниет бул эмнеден пайда болот десе, биздин акылдар эметибизге, жашоо образыбызга, ойлоо манерабызга жана дүйнөнү күтүүбүзгө байланыштуу болот. Ниет ошол биздин аракеттерибизди, сөзүбүздүн баарынын башталышы. Кыргызда баарынан мурда сөз деп коет го, сөзгө чейин өзү ниет. Аракетке чейин дагы ниет. Ниет оңолмойнчо баары оңолбойт деп устаздарыбыз айтат, алымдарыбыз айтат. Ниет ошондой. Мен мисалы эртең менен ниет кылдым, ой сон кандай жакшы, баягы жалпы элдин үнү жүзү болгон Нургуз Чыңгыз менен барып маектешем, эфир сонун болсо экен дедик. Кудай буйруду, ушул жерге келдик, маек кылып атабыз. Ниет ушундай нерсе, баардык нерседин башталышы. Анан мисалы үй бүлө курууда дагы адамдар жакшы ниет менен ошол нерсеге даярдана башташат, үй бүлө куруу, той өтөт дегенде, бирок көпчүлүк учурда азыр биз жашырбай эле коелу, ажырашуулар дагы көп болуп атпайбы? Демек алар ниетти туура эмес койгондугунданбы? Ниетти туура коет. Мен айтпадымбы, ниет эмнеге байланыштуу десе, акыл эс, дүйнө тааныбыз, анан кийин ошол дүйнөнү кабылдообузга байланыштуу болот депчи. Бизде программалар болот мээбиздечи. Мисалы, бизде үй бүлөдө сиз деле кичинекей болгонсуз, мен деле анча-мынча үйдө жакшыраак иш кылбай койсок, же тултуюп таарынып калсак, энелерибизден, эжелерибизден, чоң энелерибизден уккан кеп бар, момундай тултуйган пейлиң менен бирөөнүн үйүнө кантип батасың? Эгерде ушундай пейлиңди көрсөтө турган болсоң, билбейм, бир жакшы күйөө болсо түзүк, жаман болсо чокуңа эле бирди коет дегенчи. Ошолор бизге программа болуп түшөт. Анан мен могу пейлиң менен кайненең алып келип коет деп айтат. Бул дагы программа болуп түшөт да. Биз ниет кылайын деп атканда баягы даяр турган программадан буйрук келет да. Ошондо турмушка чыкканда могу кайнене кубалап чыгышы мүмкүн, тиги көчөгө жолдошуң жонуңа бир коюшу мүмкүн. Же кетирип салышы мүмкүн. Бул түбөлүктүү адам эмес болушу мүмкүн. Даяр тур деген нерсе жакшы ниеттин аркасында дайыма жакшынып турат. Кызыл кнопка. Ошол программалардын негизинде анан биздин аракеттерибизге жакшы ниет менен катары эле, если мени асылсак, момундай кылам деген коруну, ошондой аракеттерди алып келет, каршылыктарды пайда кылат. Ала эле боло электе эле биз ошол нерсени программага киргизип алат экенбиз да демек. Сөз бар эмеспи, бир аз одонораак болуп калышы мүмкүн. Адамдар бири-бирин жакшы билгенде үйлөнүшөт, өтө жакшы билгенде ажырашып кетишет депчи. Анын бетин ары кылсын. Ниет менен максаттын айырмасы. Ниет бул жөн эле пайда болгон ой. Максат ошону мен ишке ашырышым керек деген өзүңүздүн көдөнүңүздө печать басылганда максатка айланат. Максат качан иш болот, ал тууралуу план жаралат. План деген сөз ишиңдин болжолдуу системасын сен түзүп чыгып атасың, программасын, жадыбалын. Ошондо ал максатка айланат. Кээ бир киши ниет кылып коюп эле анан ушун максат кылдым эле эч болгон жок дейт да. Ал максаттык деңгээлге өткөргөн жок. Ал ниет кылып эле ойлоп эле койду. Ниет боюнча калды дейсиз. Ооба, калды ошол ойдочу. Ошон үчүн максат бул ниет экөө бири-бирине байланыштуу, бирок бири-биринен кийинки баскычтар. Нургуз айым, анан азыр коомубузда болсо акылдуулар абдан көбөйдү да, мына тырнакча кылып айтсак. Коуч, тренер, эксперттер, окуткандар, өзүң ач, үйрөн, миллионер бол, келин кул эмес дегендей мындай бир фразаларды үндөп жазганчы. Негизи ошолор кайнене хан эмес деп, ошол сыяктуу, ошолорундай туура эмесирээк багытка үндөп кеткендей сезилет да. Бул суроого жооп берерден мурун Чыңгыз мырза айткандай мен да бир тамаша менен жооп берейин да. Бирөө өзүнүн диндеги укуктарын билсе аял киши, керек болсо өзүнүн баласын тойгозгон үчүн күйөөсүнөн акы сураса болот экен да. Менин. Анан ошону келип күйөөсүнө айтса, "Хорошо, мен сенин акыңды берейин, бирок менин да бир эмем бар, укугум бар, дагы бир аял алсам болот" десе, тамашалап койдум деген экен да. Анын сыңарындай кээде бир эле жагын угуп алабыз дагы, калган жагы бар экенин билбей калабыз. Терең ойлонбой. Ооба. Жашоодогу мамилелер менен конфликт эмнеден келип чыгат? Жашоо өзү укук, милдет, жоопкерчиликтен турат.
баардыгыбыз укугубузду эле билип, милдетти унутуп калган жерде чыгат. Үй бүлөбүз ошол, коомдук мамиле ошол, жетекчи менен коллега деген ошол. Сиз өзүңүздүн жетекчиңиздин астында укуктарыңыз да бар, милдетиңиз да бар. Мен бүгүн барбай турган болдум, мен уктайм, бирок эле бара турган болдум десеңиз, 3 күндөн кийин сизди иштен кетирет. Себеби анын ал укугуна байланыштуу. Ошон үчүн биз үй бүлөлүк мамилелерде жакшы эле ниет менен болуп, ушинтип эле болуп аткан болсо, жана кээ бир псевдо коуч дегендер ошол нерсе айтса, туура эле нерсени айтып аткан болот. Бирдей нерсенин башын айтып, анан деген жагын унутуп калат да. Негизи укугуңду билишиң керек, келин өзүн сыйлаш керек, чек арасын коргош керек. Бирок биз ар бир адам кыргыз коомунда жашаганда мыйзам, кыргыз моралдык кодекс, анан көпчүлүгүбүз тутунган дин менен жашайбыз. Мыйзамда, конституциянын башында открытым текстом жазылып турат да, улууга урмат, кичүүгө узат деп. Андай боло турган болсо, кайнене бизден улуу, кичүүбү? Анда урматташыбыз керек. Бирок кайнене бизди затташ керек деген мамиле бар да. Ошол эле мезгилде мыйзамда, моралдык кодексте кайненени кыңкайуусуз кабыл алуу туура болот эле. Анткени биздин апабыз, ал биз үчүн бардык нерсесин берди, башка улуттардан айырмаланып. Динибизде бүтүндөй сен кайненеге кызмат кылбасаң деле болот, сенин уул кызынын милдети деп айтылат. Бирок бүтүндөй ыраазычылык күйөөнүн ыраазычылыгынан баштала турган болсо, күйөө ата энесине болгон мамиле үчүн абдан ыраазы болуп калмак. Анда ата энесин багуу күйөөбүзгө парз болсо, бизге важипке жакындайт деген. Ошон үчүн укуктарды талап кылып атканда милдетти ала көрүп, жоопкерчиликти жабыштырып алсак эле, көптөгөн маселелер чечкен болот. Үй бүлө маселесинде сиз айткандай ниет максат кыласың, анан сенин тукумуңду улай турган акыл эстүү уул кыздардын болушун ар бир ата эне каалайт. Бирок ошол укук милдетке келгенде ата эне менен баланын ортосунда укук милдеттер замандын агымына жараша бир аз кызыкчылыктар, көз караштар өзгөргөнүн байкайбыз да. Мисалы мурда деген бизде какыс кукус кылып коюу бул кадимкидей көрүнүш болчу, урушуп коюу жакшы болчу, андан биз эчтеке болуп кетчү эмеспиз. Бирок азыркы көз карашта андай эмес. Сиздин адискөй көз карашыңыз. Президентибиз деле айтпадыбы, эжекелер томойт эле койчу экөөбүз депчи. Ошондон заманбап, жашоого ыңгайланышкан, анча мынча жашоонун тоскоолдугун көтөрө билген бизде иммунитет пайда болчу да. Негизи адамдын табиятында мыкты инсан болоордо жана төрт тараптуу акыл, эс, эмоция, сезим тараптан өнүгүүдө зомбулук жакшы эмес. Уруу, басмырлоо, абьюз, сындоо, коркутуу жакшы эмес. Бирок менин чоң энем ушундай бир акылман, кемеңгер, баягы чоң атамдан мурунку энеси өтүп кеткен энелерге да бирдей караган аялдын образында катары анча мынча баланы какыс кокус кылып коюу даракка суу койгондой деп айтчу да. Эми анын деле турмуштук тажрыйбасы болсо керек. Негизи урбай тарбиялоо, зомбулук көрсөтпөй тарбиялоо жакшы. Бирок ушул жерде дагы ата эненин милдети баланы камсыз болуп, финансылык жактан тарбиясын берүү. Мектепте билим берүү процессинде да мыйзамда жазылган, ата эне чогуу катышыш керек депчи. Ошол болуп аткан болсо, анда баланын да милдеттери бар да, ата энени угуш керек, ошого итаат кылыш керек, макул болуш керек деген. Жакында бир устаз эжекенин сөзү мага аябай жакты. Бала менен ата эненин ортосунда мамиле Кудай Таала менен пенденин ортосундагы мамиленин моделинде болгондо адилеттүү болот деди. Жакшы нерсе сыйгай болуш керек, жаман нерсе жазаланыш керек. Бирок жазаланганда бизди эмне Кудай Таала чүп алып чокубузга уруп атабы? Жок, өксүтөт, сыноо берет, кээде мерим бербей коет, биз кыйналып калабыз, деп түшүнөбүз, белги берет. Ошол сыяктуу мамиледе болуш керек. Бирок балдар бизге караганда тажрыйбасы аз экендигин жана ошондой эле алар биздерге муктаж экендигин эске алганда көбүрөөк үйрөтүү, чыдап коюу жана эмоциялык жактан аларды жарылууга мүмкүнчүлүк берүү аларды эртерээк толук кандуу жетүүлүгү бизге жардам берет эле. Бизде озуң дошуңду чыгарбай ыйла деп айтабыз да. Сен уруштуңбу, аны бир койдуңбу, дошун чыгарып ыйлаганга мүмкүнчүлүк бер, жеңилдеп алсын. Мисалы ушул мамилең мага жаккан жок деген бойдон 3 күн тултуйуп жүрөбүз. Жаккан жок, ошол мамилеси үчүн убагында жазаланды, эртеси күнү кайра сүйлөшө беришибиз керек. Себеби биз бир үй бүлө мүчөбүз да. Коомдо деле ошондой. Сиз мисалы бир коллегаңыз менен жумушта жакпаса, операторм зыңкыйып жумушта эфирге чыгасыз, бирок көчөдө учурашпай койсоңуз болот деген сыяктуу үй бүлөдө ошол мамилелер сакталганда туура болот го. Бала азиз, бирок тартиби андан да азизирээк деген бир сөздү уктум эле да. Мисалы биз өтө баланы жакшы көрүп коюп, өтө жакшы көрүп зыян келтиребиз да. Азыр көпчүлүк ата энелер менен сүйлөшсөң айтат, мен кезинде жакшы мектепте окубай калып, элеттик мектепте окуп, тил билбей калдым эле, мен жабыркадым, кыйналдым. Ушулар жакшы жерде окусунчу, кымбат мектепте окусунчу деп алып барат.
Анан алар кечке жүрүп, кой, жолдо жүрүп убакыт кетет экен, бирөө уурдап кетпесин, жатып окусунчу дейт да. Андан да элиталык мектепке беребиз. Бирок ал кечкурун келип туруп, апа деп кучакташып, жакшы жатыңыз деп, бүгүн мен баланча досум менен урушканда, мен мындай сезимде болдумса, дегендеги башынан кучактаганыбыз ошол күнкү жатып алып алган билиминен баалуураак экен деген. Жана алган билим турмушка айкалышпаса зыяндуу жана пайдасы жок болуп кала тургандыгын түшүнгөнүбүздө ошол нерсе жеңилирээк болот эле. Сиз бүгүн ошол бир мезгилде кыйналып, жакшы жетер жетпес окутпо жүрүп, балдарыңызды мыкты мектепке жана жогорку элиталык мектепке акча төлөй ала турган ийгиликке жеткизсеңиз, анда ошол турмуштун кыйынчылыгы сизди күчтүү болууга жардам берет. Эгерде Айтматов, менин баамда адабиятчы катары Төрөкул Айтматов өлбөгөндө, абдан орусча сүйлөгөн, ачкисын танган мыкты зоотехник илимпоз болмок. Анын башына түшкөн сыноолор бизге аалым жазуучуну Чыңгыз Айтматовду берди. Ал эми пайгамбарыбыз жөнүндө деле айтылат. Атасы төрөлө электе, энеси 6 жашында өлдү дейт. Бирок бүтүн адамзатка мээрим чачкан, анын үчүн дуа кылга турган кандай гана пенде, үммөт, расул жаралды дейт. Көп учурда бизде ушу ата-энелер балдарына дос болуш керек деп айтышат да. Анда бирөө суроо бериптир, анда ким ата-эне болот депчи. Мен өзүмүн биз бала тарбиясы боюнча сабак беребиз да, үй бүлөлүк мамилелер боюнча. Анан ошого биз өзүбүз балдарыбыздын экзамен тапшырып натыйжасын көрө элекпиз. Бирок ата-энелерибиздин, ийгиликтүү айымдардын, ийгиликтүү адамдардын, мисалы, эң балдары ийгиликтүү болгон Япониянын моделдерин окуп чыгып ушундай кылабыз да. Мисалы, бизде бала падыша деген сөз бар. Бала падыша болуш керек төрөлгөндөн баштап 6 жашка чейин. Ошон үчүн дүйнөлүк стандартта 7 жашта мектепке алат. Уже дүйнөлүк көндүмдөр жана тажрыйбаны адам болууну, мамилелерге даяр болууга үйрөтүүчү мезгил келип жетти. 7 жаштан 12 жашка чейин биз ага устат болушубуз керек. Өз алдынча болууну, чечим чыгарууну, тапшырма аткарууну, кир машинени жандырууну, мектепке барып келүүнү үйрөтөбүз. 12 жаштан 17 жашка чейин аны таптайбыз, саяпкер болобуз. 17 жаштан кийин дос болууга мүмкүнчүлүк бар. Сырдашабыз, кеңеш алабыз, өзүнө мүмкүнчүлүк беребиз, жаңылат, башка болот, чечим чыгарат дегендей. Менин сунушум ошол. Бала менен кыздын эми айырмачылыгы бар дейт. Мисалы үчүн кызды жокчулук, баланы токчулук бузат деген сөз бар да. Экөөнө эки башка тарбия багыты каралганбы? Адамзат ушундай бири-бирине таптакыр окшогон, аябай карама-каршы, такыр бири-бирине бир гормонунан баштап анатомиясынан такыр дал келбеген, бирок бири-бирин толуктап турган эки чоң бөлүктөн турат бул аял менен эркек. Ушул жерден эле айтылып турат, эркекке бөлөкчө, кызга бөлөкчө мамиле кылыш керек деп. Эркекте мисалы жөн эле физикалык жактан алганда салкыныраак жерге өскө дейт. Үйүңдө бир бөлмөңдө анча күн тийбесе, бир бөлмөң күн тийе турган болсо, эми таалдыр мындай жайгаш. Анда күн тийген бөлмөңө кызыңы жаткырасың. Күн тийбегенирээк бөлмөңө уулуңу жаткырасың. Себеби ошол табият ага туура келет. Экинчиси, уул бала бизде мураскер катары берилет. Сен эркексиң дейбиз да. Анан кыз баланы бул конок, бирөөнүкүнө барсаң деп тарбиялайбыз. Бирок ошол эле мезгилде экөө бирдей балуу экендиги жана ата-эненин астында кайраганы карай турган милдети бирдей экендигин биз айтпайбыз да. Бирдей. Динде деле, мыйзамда деле, эгерде уулду кызбы ата-энесин картайганда караш керек. Бизде жок, только уул караш керек дегендейчи. Анан мисалы уулуң менен кызың урушуп кетти. Эң жаман ситуация ошол. Не кылыш керек? Сен уулсуң да уулуңду чукка коюп кабыл чыгыш керекпи? Кызсың, сен эртең келгенде ошол сени кабыл албай койот деп кызды кургаш керекпи? Жок. Бирден мамиле кылабыз. Алып кирип, уулум, менин тапканым баары сеники, биз мураскербиз, менин тукумум сен аркылуу уланат. Ошон үчүн биз хозяинбиз, үйгө келген конокту кандай кылат? Урматтайт. Эжем конок. Качандыр биз жок болобуз, сен аны төркүнүсүң. Балким көзү өтүп кете турган болсо, күйөөсүнө өлөрү менен никеси түшүп кала турган болсо, анда нике жанагы табытын кое турган жакын деңгээлдеги адамсың. Экөөң гана бир жатында жаткансың деген сөз айтылат дагы, кызыңа чыгасың да, бул сенин төркүнүң, бул мырза. Эгерде бул чечкинсиз болуп калса, бүгүн мен аны басмырлап салсам, эртең сага кантип бул тоо болот, түркүн болот. Бири-бириңерди кечирүүгө милдеттүүсүңөр, урушканыңар мени капа кылат деп айтууга аябай чоң энергия, убакыт кетет. Бирок келечек деген натыйжасы үчүн аял киши коммуникациялык миссиянын негизинде ушуну аткарууга милдеттүүбүз. Анан көп учурда мындай атактуу, илим билимдүү инсандардын балдарынын мындай начар болуп калышы бар да. Эмне үчүн алар эмне ката кетиришет? Илим билимдүү адамдардын, таанымал адамдардын начар болуп калганы биринчиден биздин бүтүбүздөн. Ушул баланы, кишинин баласы өзүндөй болуш керек деп айтабыз да. Адамга адам окшобойт да мүмкүнчүлүктөрү. Ал элдин балдарында эле болгону атасы менен энесинен көрө
слабыйраак да. Биринчиси. Экинчиси, алар коомдук ишке, башкаларга көбүрөөк арнагандан, балким ошол жака коомго пайдалуу болуудан үй бүлөдөгү мээрим нерсеге функциясын жакшы аткара албай калат. Көчөгө кыдырып кетет, вещица салат, дават айтышы мүмкүн, мисалы алым болсо, илимпоз болсо иликтеп бир айлап кетиши мүмкүн, элчи болсо чет мамлекетте иштеп Кыргызстан үчүн сонун иш кылат, бирок балдары бул жерде калышы мүмкүн. Бирок ошол тарбиядан өксүп атпайбы? Экинчиси генетика деген нерсе. Эч качан Чыңгыз мырзанын уулу толук бойдон Чыңгыз мырзага окшошпойт, анын кайнатасына жана кайнагаларына окшош керек. Демек, бул кишинин аялын кандай экенин билмейинче, мырзасынын, уулунун кандай табиятта болорун биз болжолдо элестете албайбыз. Бирок 1% өзү, 90% эмгек менен талант, тарбия деген. Ал өңүттөн алып караганда, демек биз ийгилик кылсак болот. Атадан бала ашпаса акыр заман болот, эне оңолмойн, эл оңолбойт деген кыргыздын сөзү бар. Ансыңары ар бир муун ага чейинки муундан күчтүүрөөк болушу экзамченемдин нерсе болушу керек. Эволюция деп коебуз, өнүгүш керек. Ушул тууралуу мен эң жакшы көргөн китебиңиз кайсы десе, Тургеневдин Аталар жана балдар деген китебин айтам да. Ата менен баланын ортосунда табигый эволюциянын негизинде бири-бирин жерүү жана тааныбоо, бүгүнкү күнү эртең тоготпой жана өнүккөнүн негизинен пикир келишпестик боло тургандыгы табигый көрүнүш жана ошону биз түшүнбөйүнчө каршылык боло берет да. Бул менден менин балам же менин апама мен заманбабыраак акылдуураак болбосом, анда өнүкпөй калды деген түшүндүк. Бул нормалдуу. Рахмат. Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Урматтуулар, саат 9 болду. Сааттын калган мезгилин абадайт. Алдыда жаңылыктар, андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Рахмат сизге.